коомчулукта болгон аялдардын адеп аклагына, кулк мүнөзүнө эмес, сырткы көрүнүшүнө көбүрөөк маани берип калгандыктарын көрүп жатабыз. Бул да ошончолук бир деңгээлге келип калды, бүт нерсе жасалма болуп калды. Аял заттын азыр коркунучтуу, барып бирөө менен таанышасың, таанышканда да коркосуң. Анын кирпиги өзүнүн кирпигиби? Көзүнүн тиги эмеси, түсү өзүнүн түсүбү? Кыскачасы азыр эсептесек да туура эмес болуп калат могу жерде, ыйык жерде отурабыз дегендей. Туурабы? Бирок чындыгында бул баягы эмеге айланып кетти. Өтө коркунучтуу бир модага айланып кетти. Мисалы кайсы бир өлкөлөрдө жаңы жыл дейм, баягы туулган күнүнө белек катары эмнелерди беришет экен? Пластическая операция. Белек сүйүнөт да, мага белек берди. Эмне берди? Пластикалык операция белек берди. Мен маселенин бир аз башка тарабына тийип эле өтүп кетем, болду маселе бул. Өзүңөрдүн алхамдулилла Алла бизге акыл берди. Акыйкатты да көрсөттү. Ошого жараша да эмне кылабыз? Таразалайбыз иншаллаху рахман. Эркектердин талаптары. Айтпадыкпы? Адам баласы үйлөнгөндө бир аялга, аял 4 нерсе үчүн үйлөнөт дедик дагы, анан аларды эсептедик. Эми эркектердин талабы канчалык деңгээлде шар'ий болсо, аялдар да ошого жараша калыптанат, туугандарым. Түшүнүктүбү? Сенин талабың канчалык деңгээлде шар'ий болсо, алардын жүрүм туруму ошончол деңгээлде шар'ий болот. Себеби алардын да муктаждыгы бар да бир эркекке түйүү. Демек, бул сулуулук салондордун көбөйүп кетүүсү, булардын жасалма баягы ар кандай нерселерди кылуусу, тигиндей мындай дегенде канчалык деңгээлде аял затка биз асылып, же аял заттар ошондой экен, булар ооба сулуулукка жакын болот, алар тигинде болот, мындай болот. Азирети пайгамбар бул тууралуу хадистери бар, башка тийбей эле коеюн, бирок сенин да салымың бар деген маанисинде сүйлөп атам мен. Сенин да салымың бар. Эгерде сен буларды анчалык деңгээлде өзүң үчүн маанилүү кылбасаң, балким алар да бул нерсеге барбайт эле болуп атат. Сен кулк мүнөз адеп аклагына карабай калдың да, ошон үчүн аял заттын кулк мүнөз адеп аклап менен эч кандай бир эмнеси жок, иши жок. Сен билимдүүлүккө анчалык маани бербей калдың дагы, билимдин эмне кереги бар? Сулуулук болсо эле болду дегенсиз. Ошол себептен аларда билимге анчалык маани бербей калышты деген сөз. Эркектин талабы кандай болсо, аял зат эркектин талабына жараша калыптанат, коомдук аң сезим дагы ошого жараша калыптанат, туугандарым. Коомдук аң сезимди ким калыптайт? Индивиддер калыптайт, сен мен калыптайбыз. Биз канчалык деңгээлде өзүбүзгө жараша талаптарды койгон болсок, коомдун уюгу болгон үй бүлө дагы, үй бүлөнүн кожоюну болгон ата дагы ошого жараша эмне кыла баштайт? Өзүнүн үй бүлөсүн калыптандыра баштайт. Ооба. Демек, талаптарды, приоритеттерди туура тандап туруп, приоритеттерди дагы туура иреттеш керек деген сөз, туугандарым. Буну бизге ким көрсөтөт? Аллах көрсөтөт. Алланын элчиси көрсөтөт, дин көрсөтөт. Тиги философ, же тиги психолог, же тиги коучер, же тигиндей мындай эмес. Алла жана Алланын элчиси. Динибиз. Жана динди туура түшүнгөн аалымдар жана мазхабтар. Маселе болду, туугандар.